Assalamu алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биз сапарыбызды улантуудабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, Казакстандын ээн таласында кетип бара жатабыз. Кордай бекетинен өтүп, Караганданы көздөй сапар алып баратабыз. Кудайым буйрса 18-июл күнү Караганда кааласында Абадан FC турниринде биздин ер жигиттерибиз беттеш көргөзөт. Алмата менен Нур-Султан калаасынын ортосун бириктирип турган узун мындай түбү жок жолдой болгон чоң трассада кетип баратабыз. Биз бара турган Караганда шаарына чейин канча саат жүрөт экенбиз? Жана канча саат деп көргөзөттү эле? 12 saat. 12 саат. 12 саат жол жүрөбүз. Азыр кечке чейин 580 километр жол жүрөбүз. Ал барчу жерге чейин бир дагы ортодо айыл жок экен. Ээн тала бир гана жүргүнчүлөрдү ташыган автоунаалар, жүк ташыган автоунаалар, ушундай эле эки беттүү жолдо кыбыр эткен, кырларды ашкан жалаң айдоочуларды көрсөк болот экен. Урматтуу көрөрмандар, Казакстандын талааларында ушундай гаилер жүрөт экен. Ченемдүү бул жол эрежесин багы жол эрежесин сактай турган табличкалар бар экен. 70-50 менен айдай турган жерде эле айланып жүрөр экен. Булар көчөдө токтоп турбайт экен. Артыңдан эле база калат, же болбосо алдыңдан тороо эле маргайт этип токтотуп калат экен да. Үстүндө камерасы бар эле, бирок камерасы жок экен. Азыркы учурда муну обгон базычтын өзү коркунучтуу болуп жатат. Кармоо болуп бизден акча сурайбы деп. Андыктан бул жерде 54 менен кетип баратабыз. Негизи 100 менен айдаса болот экен, 100пү? Бирок эми бөтөн элде, бөтөн жерде ашыкча маселе кылбай эле коелучу деп ачык кулактан тынч кулак кетип баратканда кербезбиз. Андыктан кимде ким Казакстанга биринчи рет кирип жатсаңыздар, алыскы жолдо баратсаңыздар, жолдо турган эскертүүнү, жол эрежесинин эскертүүсүн жакшылап караңыздар. 70-50 деген знактардан такыр ашпаңыздар. Эң негизгиси ошону тартипти кармап коюңуздар. Бул гаишниктер, жолдогу патрульдар ошол жерде эле айланып жүрө берет экен. Башка эч жакка барбайт, бүттү. Знак бар жерде эле жүрө берет. Азыр да ошондой кылып жатат. Бисмилла, обгон сделаем. Ушундай Кыргыздын жерин барктай албай, бире албай жүргөндөр чын Кордайдан ары көздөй чууга барып деле кичине жол жүргүлөчү 2 саат. Ошондо Кыргызстанды билесиңер. Ал жерде тоо да жок мындай.
примерно мынакей бул жерге примерно салыштырып көргөзөм сиздерге. Айырмачылыгын ошондо билесиздер. Кече күнү эртең менен 10дордо Кыргызстандан борборубуз Бишкектен чыктык элек. 14 саат, 15 саат жол жүрүүлөрдөн улам кечинде саат 12лерде Балхашка келдик. Карагандага жетпей, могу 7 деген мейманканада жатып, түнөп, азыр мындан арадагы Караганда шаарына сапарыбыз улантабыз. Караганда шаарында Абадан FC турнири болмокчу. Кыргызстандан 3 мушкерибиз келип жатат. Кудай буйрса жакшы жеңишке жетет деген жана ийгиликтерди багындырабыз деген ой менен. Алардын бири мына Кайрат Нурбай уулу. Эртемен туруп алып, өзүнүн агайы менен машыгууларды баштады. Салмагын кармап жеңилдетип. Кайрат 61ге беттешет. Горец. Кечеден бери ээн талаада келип, өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшүп отурганан өзүң менен өзүң да сүйлөшүп калат кезиң. Кыбыр эткен киши жок, чакчайган эле күн, жол, алыскы, жакынкы трассалар болду. О, Кайрат бечара байкуш наркы күндөн бери эч нерсе ич элек. Кичине суу ичип коет, азыр биз тамактандык, бул байкуш карап отурду. Жакыптагы кичине ичип коет. Молодец, кичине калды, чыдагыла. Кудайым буйрса аз калды. Жетейин деп калдык, эртең тараза. Иди агай. Агай, там карындашым прощается. Да, урматтуу достор, кудайым буйрса жолго чыктык. Агай, күн ысык. Көрдүңүздөр, бир да булут жок, бир дагы тоо жок. Көкмөк асман, ээн тала. Анан трассада Горец деген капкара машина келип баратат. Ассаламу алейкум. Салим. Чё, братан, умные слова хочешь сказать, да? Опять ты, опять с камерой. Кызды үйдө кылжатпайт да коюйн. Раньше нету заправок. 140 километров. 140 километров. Я вчера развернулся сюда. Туда заправка сразу есть. Здесь, да? Да, у нас я знал, что все такие. А что, не заправился? Не, ладно, такие-то ладно, что ты? Смотри. После сочинил, все сделал, да? Ну, вот таких ставят. Видишь? Резинка. Так, дөңгөлөк жарылып калыптыр. Дөңгөлөк жарылып калды. О, биздин красавчик Горец дөңгөлөгүн жаркыратып коюптур. Азыр көргөзөйлү. Мына килейлеп коюптур. Кудай буйрса кеттик. Караганданы көздөй. Агай. Опять энергетик. Опять снова. Хорошо, да? После такого Ладно, жара. энергетик нужен. Теперь заправить, да?
Теперь заправить. Наконец-то доедем. Assalamu alaikum dostlar. Qadrli qirg'iz elim, bugun Вы где? Qirg'izistondan chiqqanimizga жол тартып жүргөнүзгө бүгүн ушул мейманканада түнөдүк, жаттык. Кудайым буйруса, азыр дагы бул жерден чыгып, беттеш боло турган жерге барабыз. 15 минут работает. Биздин жигиттер Салон сюда закидывайте. А это, на сумки машину. к нам закидывайте, сумки к нам. Старших заберем, а бойцов отправим. на своих машинах поедем, да? Бул жакта биздин боордош Гранд Стор. мекендеш кыргыздар, бул жактагылар ушул бизди чакырып, эртеден бери байланышка чыгып, кыргыз жигиттерин коноктоп коелу, меймандап коелу, кетпей тургула деп чалып жатты эле. Кудай буйруса азыр ошо байкелерибизди издеп телефондон сүйлөшүп отуруп таап келдик. Шығыс деген жақ Кубайка. Сол жаққа кіре бергілі парковкаға келдіңіз рұқсат уже? Хорошо, байка. Ассаламу алейкум. Жақсысыңар ма? Жакшы, өзүңүз? Жақсы. Жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз? Атыңыз ким байке? Атыңыз Руслан, Токтомуш. Биздин жигиттер Жакып мушкерибиз, Кайрат мушкерибиз, Жорок мушкерибиз, Ник Рамазан, тренер Аман агай. Көрүп атсаңыз керек барыбыз деле. Барлар жолдан келетканыңарды көрүп эле кече биз кимге кылдык түшүнүп, биз жака келет экен деп байланыш издеп аттык, таптык мында Кудай калса байланыш. Силер чакырып бирге мына жерден сыйыбызды көрсөтүп коелу деп биз да ушул жерде жашайбыз көп жылдан бери иштейбиз. Бу жерде иштейсиздерби? Жүргүлө балдар чайга кирели. Мынада биздин бу жерде байкелерибиз бар экен. Салам алейкум, братан. Кандайсыздар? Кече сиздер менен сүйлөшүп атсак, салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Вот, мына жөрөктү алып келдик. Сурап жаттыңар эле. Tanıdın Arkadaşlar neresi mi? Павилондордун бириндебиз. Бул жерде ошол Кыргызстандагы мекендештер соода тирчилик кылышат экен. Атайын бизди конокко чакырып, мынакей агаларыбыз Казакстанга келдиңер деп ар бирибизге бирден футболкаларды кийгизишти. Ошо белек болуп кетсин, Казакстанга келгенде ушул агалар кийгизди эле деп, эсте калсын деп ар бирибизге бирден кийгизди. Мен монда футболка кийдим. Атайын коомчулукка кызмат кылгандан кийин нейтральный болоюн деп. Чоң рахмат сизге. Аллахым ыраазы болсун. Ишиңиздердин берекеси болсун. Ар бири кымындай калемдин учундай иш болсо дагы бул биздин кыргыз спортуна, кыргыздын жигиттерине, мамлекетибизге кичине болсо дагы руханий жактан болобу, башка жагынан болобу бул чоң салым. Ушундай эр жигиттерибизге чынында дем күч биздин балдарыбызга башында агай айткандай эле. Чоң рахмат ушинтип тозоп алып, бөтөн элде, бөтөн жерде биздин жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү жылытып, мээримиңиздерди төгүп атканыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Ишиңиздердин берекеси болсун. Рахмат, Сіздерге қош келіпсіздер. Кудайым буйруса. Казакстан шаарына Караган шаарына келгенде смело бизге келип кабарлашып, биз ар дайым бул спортты колдойбуз, өзүбүз дагы спорт менен машык жүргөн үчүн бул нерсеге аябай жакшы карайбыз. Түшүнөбүз. Ошон үчүн колубуздан келишинче аракет кылабыз, жардам бергени, тосуп алганы, дем күч болгону. Бул жерде жүргөнүңүздөр канча болду? Бул жерде жүргөнүбүзгө бизге 16-17 жылдын убакыты болуп калды. Караганда шаарында. Караганда шаарынын өзүндө. Кубанып ар дайым ушу сиздердин каналдарыңызга аябай Спорт мейкиндигине аябай жакшы көңүл бурабыз, көрүп турабыз каналдарыңызда. Алла ыраазы болсун сиздерден дагы. Ар дайым Сизге дагы чоң рахмат. Ушинтип жаштарга өзүңүз айтмакчы күч тем болуп жүргөнүңүзгө. чоң рахмат. Биздин ар дайым кылганыбыз жалпы кыргыз элибиз үчүн. Анан бул эмне деген соода борбор? Ошону айтып Бул жер коюңузчу. Караган шаарында Чыгыш базары деп айтылат бизде. Чыгыш базары. Чыгыш базары. Чыгыш. Кыргызча айтканда Чыгыш базары. Келиңиздер, андыктан карагандалык кыргыз туугандар ушул байкелерибизге келип кийип кетиңиздер. Качанчы бутик? Биз
Біздер 16-15. 16-15. Аско деген магазин. Аско деген магазин. Аско деген магазин деп қойғанбыз. Чоң рахмат, Аллах разы болсын. Құдайым бұйырса, 2 сааттық жолды басып өттік. Азыр орынға жетейін деп қалдық. Бағы эле биз, бағы эле көздөр. Құдайым бұйырса, жеңіс менен артқа чыгабыз. Ушул жерден кайра. Итак, дорогие друзья, вес бойца 84 килограмма и 100 граммов. Ваши аплодисменты. В этот момент должны максимально аплодировать, друзья. Встречаем, дорогие друзья. Ваши аплодисменты. Нашим гостям подарите аплодисменты. Вес бойца 70 килограммов ровно. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Аплодисменты громче, громче, друзья! Молодец, Жора! Shit, this my alias, my jury making sure I eat. Стердаун бүттү достор. Азыркы учурда Кудайым буйрса 3 жүгүнтүбүздүн өзүнүн толук мүнөздөрүн көргөздү. Жакшы выступление кылды. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жактагы жашоочулары, бул жактын жашоочулары, тургундардын бардыгы биздин кыргыздын жигиттери менен байма-бай мына кезекке туруп сүрөткө түшүп жатты. Биздин Кыргызстандын кызыл байрагын көргөндө бир кыйла эле кызыгып жатты. Азыркы учурда мейманканага сапар алдык, ага чейин тамактанабыз, курсакты тойгузабыз. Кудайым буйрса анам жигиттерибиз жакшы бир эс алып, эртең бул жердин абасына көнүшүп, анан беттешке чыгабыз. Кудайым буйрса, Аллахым насип этсе. Апа. Ат, биздин горец толордун арасына келди. Кыргызстандын номуру менен. Помыть его надо, братан. Жок. Күйүскөндө тыңкылдайт да. Мисалы, мына кокожоңдон билбейсиң да, тартып тарткан жокпу? Иә. Жора браны тартып, братты тартып атат бул. Мени тартып атат. Мерден эле көрүнүп турат. Ассаламу алейкум. Да, бир рет барыңыздарга кутман таң. Кереметтүү күн болот деген бүгүн ойдобуз. Бүгүн 18 июль. Ошол күндү күтүп биз ат арытып алыстан келгенбиз. Намогул мейманканага бизди жайгаштырды. Курортология экен. Ушул жерге жаттык. Түндө бул жердин абасы, атмосферасы өтө керемет экен. Салам алейкум. О, мынакей. Балдар машыгып атат, тренерлер болсо карап олтурат. Класстастар кайда? Салам алейкум. Жоробек брат, как ты? Кандай эс алдың? Жакшы эс алдыңарбы? Салам алейкум. Жактыбы бул жер? Сонун бекен? Кандай экен агай? Салам алейкум. Жомоктогудай бекен?
Жақып бұттарын сөйірі қайрат чыққа жүрет. Сей спят, да, братан, бар ұқтауды тоқшет. Атак, достар, байқадыңар да, башқалардың бары ұқтау отқанда біздікілер тұр олып, еш әрекеттерді қылу атат, құдайым бұйырса. Жеңішке ұмытылу ататында айтқанда. Өзіңіздер көргенде, мұна көрдіңіздер бі, бұл жерден табиатты өте қоғыз екен, курортология. Ылдый жақта мұнаке көк мүк көл тұрат, қайыңдар тұрат. Сонын жаратылышы Қырғызстанға оқшыш екен. Ауасы салқын. Азыр сейчас. Опа. Опа. Урматтуу достор, кадырлуу кыргыз элим. Мынакей. Башка мушкерлер азыркы учурда таттуу уйкуда жатат. Биздин жигиттер болсо машыгып атат, өзүңүздөр көргөндөй. Себептегинде бул жердин абасына адаптация болуш керек. Машыгууларды жазыш керек. Бусуңдарды ойготуп, өпкөлөрдү ачыш керек. Ошол максатта машыгууларды өтүп атат. Башкалар уктап атканда сен иште. Алар иштеп жатканда сен укта дегендей, азыркы учурда бул жакта конок үйүндө укташып атат, таттуу уйкуда жатат, канчанчы түшүн көрүп атат билбейм. Бирок сонун салкын таза абада укташып атат. Бирок биз даярданышыбыз керек. Узак жолду басып келдик. Ошого аракеттерди көрүп атабыз. 15 секунд. 10 секунд осталось. Түшүндүрмөлөр башталды. Если вы видели желтую карточку, первый раунд он проиграл. Так что будьте аккуратны, ведите бой честно, корректно. Судейство будет честным, справедливым. Мы все хотим выйти на мировой уровень, на мировой промоушен, правильно? С этого и начинается. Все большое начинается с малого. Апелляция, если вы где-то что-то не согласны, подойдите к судейскому столу, с главным судьей переговорите, тихо, мирно, не надо кричать, не надо орать, без эмоций. Все мы люди взрослые, все мы хотим победить, но такого не бывает. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Бойцы, представители, будьте добры, вопросы. 10 пар. Титульный бой 5 по 5, 5 раундов 5 минут. А не титульный бой 8 пар, 3 раунда по 5 минут. Бойцы, все ясно? Бойцы, мы рады вас приветствовать. Акжол, удачи. Пожалуйста. Бисмилла дейли, эми Кудайым буйруса атартып алыстан бери келдик. 1000 чакырымдан алыс келдик. Берге жөн келген жокпуз. Берге жеңиш үчүн келдик. Биздин ата бабаларыбыз баатыр болгон. Биз алардын урпактарыбыз. Кудайым буйруса кызыл байрагыбыз жаныбызда. Ушул жеңиште желбиресине. Ом бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Аллах жараткан ушул бүгүнкү эрендердин эр ырышына октагондун ичине чыгып жаткан жигиттерибизге биринчиден ден соолук берип бөөдө кырсыктан тышкары кылсын. Ушунча бүтүндөй элибизге, жерибизге жеңиш тартуулайлы. Кыргыздын эрлери кандай шер экенин даңазалайлы. Кудайым буйруса үчөө тең жеңишке жетсин, ойлогон максаттарына жетсин. Ушу менен жакшы жолдордун баардыгы ачылсын, дуалардын баардыгы кабыл болсун. Кудайым буйруса элибизге жеңиш менен кайтабыз. Омин Аллах акбар. Кудай буйруса. Аты достор, азыр башталганы калды, аз калды. Азыр жигиттин музыкаларын берип атам. Мурас бар бекен? Теге песня. Мурас, Мирбек Аталет, Мурас. Мирбек, И нету. И, Мирбек, И. Потом ыры. Биздин байкелер келип атат, мына команда. Салам алейкум. Салам алейкум. Кош келиңиздер. Мына биздин команда.
Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Хош келиңиздер. Вот, мына биздин команда мекендештер келди. Барын көтөрүп алып бабырап. Кандай келип атсыздар? Жакшы келип алып. Жакшысыздарбы? Жеп аласыңарбы? Ya balдар жебейт деле кой. Кус жүрүп. Буюрса бунан кийин. Жакшы, жакшы. Бакашкалар суу албай эле чыкканга сразу, Бер карап койчу. Жора. Молодец. Азаматсың го, барсың го жигит. Красавчик. Азамат. Итак, дорогие друзья, выражаем благодарность Управлению спорта и туризма Карагандинской области. Birinci jеңиш биз тарапта болду. Алхамдулилlah. Азамат күч берди бизге. Биздин баясакта. Молодец, красавчик буртня. Молодец. Силерге молодец. Жеңиш бизде. Иншаллах, Кудай буйрса. Молодец, молодец. Асманга берип коелучу. Рахмат. Спорт мекендегене бизге жардам берди. Акыркы секундаса колун коюп жиберди уже. Не надо сидеть. Нельзя, это для здоровья плохо. Да, для здоровья, для сердца плохо. Молодец, Азамат. Мынакей. Кудайым буйрса, кайраттын ордун толуктады. Эчтеке болбойт. Жалпы жеңиш биздики. Молодец, кайратта жакшы беттеш көргөздү, Азамат. Дух настоящего кыргыза, брат. О, до конца мушташ дейм. Башка бирөө болсочу, чабы бермек, эркекче. Я же говорю, дух настоящего кыргыза, брат. Молодец, Жора. Мы проиграли бой, но не войну. Кудайым буйрса, эмкиде жакшы беттеш көргөзсү, урматтуу көрөрмандар. Жора дагы өзүнүн атаандашын Он выиграл казахскую звезду. Казакстандын ММА жылдызы бир кыйла эле күчтүү мушкер болчу. Өзүңүздөр көргөндө эсине аударды. Мага баса белгилеп айтып кетекчи, ушул Чемпион мира. брадан кел. Да, баса белгилеп айтып кетекчи, ар бир сөздү өз учурунда айтпасаң сөз атасы өлөт дейт. Ушул биздин Карагандадагы мекендештерибизге баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Өзүңүздөр көргөндөй суусун көтөрүп, нанын көтөрүп, бананын көтөрүп, ушул кыргыз жигиттерге дем күч берели деп келишти. Чоң рахмат силерге дагы, мекендештер. Аллахым ыраазы болсун. Рахмат нашим землякам. Приехали поболеть. Ваша поддержка очень сильно помогла. Аллах разы болсун. Кудайым буйруса. Рахмат вам огромное. Мы хоть далеко приехали, всегда найдутся братья. Рахмат вам.
Allah razı olsun bratья. Көп победалар келерсің. Молодец. Апа алып жүрсің. Сіз опять тыңдаш керек. Азамат. Şu hoş geldinizler Қарағанды шаарына. Şu келген оларыңар тек кетпей, жеңішпен қайтып отырсыңар, барыңар тең. Жеңіштермен құттықтаймын. Шын жүректен şu Қарағанды жігіттері бар құттықтайсызларды. Барыңарды şu жашооңорду ийгилик коштосын бұдан кейін. Ардайым şu жеңіштің үстінде жүре бергиле. Футболды мүнөт көрдік та, анча-мунча мындай мүнөт өтпейді бізде, ша. Сіздер келіп бізде бір мына шоковое состояние қылып қойдыңдар да, мындайча, приятный, ша. Молодцы. Қуандырғанға жарадық қой. Бұдан кейін часто келіп тұрғыла. Келіп тұрсақ бізде, а? Құда қаласа көп игілікке жетішкілі. Сіздер үшін біз аябай сүйініп қуанатамыз. Тек вперед, а, жігіттер? Аллах разы болсын. Урматтуу көрөрмандар, бул арак эмес. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Рахмат, ушу балдар. Кош келипсиңер. Биздин Кыргызстандан келген урматтуу мушкерлерибиз буюрса мына кече тосуп алганбыз силерди. Бүгүн жакшы жыйынтык менен жеңүүчү болуп кайтып атасыңар. Силерди ушул жактан чогуу күбө болуп келдик. Биз дагы жакшы жыйынтыктарды көрсөттүңөр. Буну ушул каналдын ээси, спорт мейкиндеги каналдын ээси Токтомуш өзү көрсөтүп, бардыгына далилдеп турат. Сага дагы рахмат. Ушул биздин күнүмдүк болуп турган күнүмдүк жашообуздагы жетишкендиктерди ушу элибизге, журтубузга жеткирип аткан үчүн. Ошондой эле ушул жерден келген, бирге келген агайларга, тренерлерге, ушуларга дагы рахмат. Ушундай балдарды өстүрүп, чоңойтуп ушу даражага жеткизип атасыңар. Дагы бир жолу ушу жеңишиңер кут болсун балдар. Кош келипсиңер. Ушундай ийгиликтерге жете бергиле, ушундай даражаларга жетип жүрө берейин. Сага ден соолук каалайбыз, а? Ар дайым ийгиликтерде болгула. Алла разы болсын барыңыздарга. Кезек. Ага, сизге? Жөрөкө. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элибиз. Қарағанды шаарынан барыңыздарга чоң салам. Ушу азыркы учурда биз бүгүнкү болуп өткөн чоң ийгиликтердин астында майрамда отурабыз десек да жаңылышпайбыз. Ушу биздин мушкерлерибизге биз ар дайым жакшы нерселерди каалайбыз. Аллахым ушул элибизге күч кубат берсин. Ушундай жеңиштердин аркасында ар дайым ушу жеңиштердин күбөсү болуп жүрө берсин. Ушу инибиз кайратына тууган кут болсун. Инибиз жаш экен, Кудай насип кылса, мындай ийгиликтерден чоң ийгиликтерге жетишин Аллахым насип этсин. Ушу спорт мейкиндеги Токтомуш байкесиге да рахмат, Алла разы болсун. Ушунун баардыгын себепкер болуп чыгарып аткан бул сиздин да бир чоң талантыңыз, ушу байсиздер сыяктычы. Сизге да Алла разы болсун. Ушу рахмат сиздерге баарыңыздарга. Сиздердин келгениңиздер биз үчүн бир өтө чоң кубаныч болду десек дагы жаңылышпайбыз. Бардык нерсени унутуп, ушу сиздер менен бир башка бир дүйнөгө, спорт мейкиндигине кирип, спорт мейкиндигинде жүргөндөй болдук. Чоң рахмат. Аллахым разы болсун барыңыздарга. Урматтуу достор, бул дастаркондо бүгүн ошол канча улуттун эр жигиттери баары кыргыз үчүн деп күйүп пушкан адамдар отурат. Мына казак эли, кыргыз эли дегенде ушулардын арасында мынакей биздин өзбек жигиттерибиз дагы бар. Бир экөө өзбек жигиттерибизден дагы сөз угайлы. Себеп дегенде бүгүн колдоп, коштоп жүрдү. Ага. Келиңиз ага, жакыныраак келиңиз. Биздин күчүбүз ынтымак, биримдикте. Hammalarga kelganinglarga hasonatlar bo'lsin. Shu Qaragandagi Qozog'istonga xush kelibsizlar. Martabalar bundan da ulug' bo'lsin. Hamisha shu Qirg'iziston eliga shu katta yutuqlar qolaversa, kamallar, poyezdlar bilan borib shu ellarni bayrog'ini yanada balandroqqa ko'tarishlarni Allohdan so'rab qolamiz. Quvandingizlarmi, suyundingizlarmi? Maza qilib ko'rdik. Университетте жүргөндөй эле болдук. Данабайттагы аябай жакшы нерсе берди бизгечи. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу жамаат, дагы бир жолу ушинтип чет жакта бизди ушундай жакшы конок кылып тосуп алганыңарга, сый кылып тосуп алганыңарга чоң рахмат.
Биз үчүн бул кичине болсо да аябай чоң бир салым. Биз мына күчтөнүп, ошо Кыргызстаныбыздын желегини желбиретебиз деп бир тилек менен келдик элек. Тилекке каршы бүгүн максатыбызды аткара албай калдык. Жо, агай, нормально всё. Буюрса, уш жигит дагы көтөрөт деген ойдобуз. Аллахым буйрса, барды калды да. Иншаллах. Ооба. Всё. Хочу поблагодарить наших братьев, которые нас встретили от души, встретили, приехали на бои, оставили все свои дела. Чон рахмат вам за это. Ваша поддержка очень сильно помогла. Дай Аллах вам здоровья, обоих мирах. Чон рахмат, Аллах разумелся от души. По воле Аллаха выиграли. Айрат, не расстраивайся, иншаллах, все впереди у тебя. Как раз у него сегодня день рождения. Дай Аллах, чтобы дальше больше, чтобы это у тебя было последнее поражение. Джалабек, красавчик, показал силу воли и выиграл. Ахмад Хусейн Джахеб, красавчик, не сомневался ни грамма. Ахмад Хусейн, Аллах разы болсын, Аллах растал. Чоң рахмат. Өз элиңиздерден алыс жүрсөңүздөр дагы, кичине болсо дагы, калемдин учундай болсо да барыңыздар ушул кыргыз элине кызмат кылсак деген эки көзүңүздөр төрт болгонун биз билдик, көрдүк жон териңиздер менен. Барыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздарга Аллахым разы болсун. Ушинтип бабыратып, бардыгын жайып, келгенден баштап кетерге чейин качып кетпей, тайып кетпей, тикеңиздерден тике туруп, алыс болсо дагы күйүп пышып биз үчүн барып бердиңиздер. Сиздердин барганыңыздар бул бизге чоң дейм, күйүүчү спортчуларга мындан ашык эч нерсе кереги жок. Өкмөттүн бир куттуктоо сөзү да кереги жок. Эл үчүн кызмат кылып атат. Элибиздин ишеничи менен актайык деп ушул жигиттер күнү түнү турат. Эмне үчүн агай көзүнө жаш алып атат? Себеп дегенде баса белгилеп кетекчи, ушу агай мынакей кайратты көзөмөлдөп келет. Карапайым адамдарыбыз да. Өкмөт тарабынан бирөөгө колдоо жок. Мына бул агай деле, мушкерлерибиз деле баарыбыз өзүбүздүн арабызды өзүбүз тартып жүргөн жигиттербиз. Карапайым адамдарбыз. Бир сындырым нан тапсак, ошону 5ке бөлүп жеген балдарыбызданбыз. Мына агай деле өзүнүн атынан тагай бидеп эптеп зал ачып, балдарды канчасын чыгарып жүрөт. Мына кайратты дагы багып келет. Аргаш жакка өзүнүн шотунан алып барып жүрөт. Ушул балдарымдын аты чыкса экен, ушул балдарым кыргыз элине жеңиш алып келишет экен деп. Эгер агай ушул балдарына күйүп бушпаса, же бирөөнүн баласы болуп, жөн эле келип залга келип тренировка кылдырып коюп, айлыгын алып кетип калса, монтип көз жашын агызбайт болчу. Бунун бардыгы эмгек. Ошон үчүн күйүп бушуп атат. Себеп дегенде кыргыз ММА'нде колдоо жок, кор болуп келүүдө. Бул балдардын бүтүгү, тренерлер бүтүгү, карапайым адамдар, кыйынчылыкты көргөн инсандар, жоктун үстүндө жүргөндөр, мисалычы. Мындай чуңкур момдай идиште эле койсаң толбойт. Бирок булар бактарак тийип жатат. Кыргызга мөмө бере тургандай. Бул кыйынчылыктар күнүндүк эле, бирок момдай эр жигиттер, биздин балдар мына бүттүгү, Жакупка окшогон, Жөрөбекке окшогон жигиттер, бул Кыргызстандын келечеги, бул тамыры, бул бүгүн болбосо, эртең болбосо агай, бул мөмөсүн берет, бул сөзсүз түрдө мөмөсүн берет. Мындай агаларыбыз колдоп турса, өкмөт колдобосо да, ушундай патриот инсандарыбыз колдосо, биздин келечегибиз алдыда, Кудайым буйрса. Кайсы жерге барбасын, кыргыз элинин ушундай эр жигиттерин кайсы улутка бөлүнбөй, ар кимибиз ушинтип жан тартып аткан сиздерге да Аллахым разы болсун. Алла разы болсун барыңыздарга, ишиңиздердин берекесин берсин. Биз разыбыз, Аллахым разы. Биз кубанычтабыз. Биз мындай болот деп күткөн эмеспиз. Биз видео чыгарып жатканда да бирөөгө милдет кылып, бирөөгө доомат кылган жокпуз. Биз элибизге, жерибизге көргөзүп аттык. Ушул жигиттер утулабы, кандай кыйынчылыктын артынан, кандай жолду басып келдик, биз ошону көргөздүк. Миң уккандан бир көргөн артык дейт Кыргызда. Ошондуктан сөз менен эмес, көз менен көргөздүк. Мына 1,5 миң километрди бастык. Артынан кандай деген кыйынчылыктардын артынан жигиттер мына жеңишке жетти. Айрым учурларда оор болду, утулуу болду. Бирок мунун бардыгын биз көтөрүшүбүз керек. Утулуунун артынан утуу бар, кайгынын артынан кубаныч бар. Андыктан барыңыздарга рахмат. Бул дем күч берди. Кудайым буйрса, дагы да сиздер ушинтип колдоп турсаңыздар, үмүттөрүңүздөрдү актайбыз. Бардыгыңыздарга рахмат. Ушул бир туугандар, ким болбосун бардыгыңыздар жан тартып келип,
ушинтип түн ортосунда дагы убактыңыздарды бөлүп бизге колдоо көргөзүп аткан бул биз үчүн мотивация. Биздин колубуздан келген ишибиз ушул. Материалдык жактан бай эмеспиз. Биздин байлык ушул кыргыз элибизге кошкон салым, мотивация берүү, элдердин ишенимин актоо, кыргызыбыздын байрагын бийик жерде көтөрүү. Ушундай агайларга, жигиттерге окшогон инсандар ачка жүрсө дагы көз жашын көлдөтүп, кыргыздын байрагын бийик жерден көтөрөбүз. Мына Жөрөк эр жигит, азамат, кыргыздын намысына жарады. Жөрөккө окшогон жигиттерибизди, Жакупка окшогон жигиттерибизди, мына Кайратка окшогон жигиттерибизди колдош керек. Бакыштарын колдоо жок, кор болуп жүрөт. Колдоо болгондо булар башка жакта жүрмөк. Жөрөк нени көргөздү мынакей. Кыргыздын байрагын көтөрүп чыкты. Азамат Ноокаттан бери келди. Фура менен келди бул жака чейин. Такси менен келген жок, самолет менен келген жок. Фура менен келди. Көргөздү. Азамат, биз сени колдойбуз. Барыңыздарды колдойбуз. Биздин күчүбүз ынтымак, биримдикте. Андыктан бири-бирибизди колдосок, биз бийик деңгээлге жетебиз. Барыңыздарга Аллахым разы болсун. Чоң рахмат, биз разыбыз. Рахмат. Дагы биз кайрылуубуз бар. Ушундай эле кыргызстандык жалпы организацияларга, жалпы спортчуларга биз айтарыбыз, сырткы ушу Казакстан элине келгенде кыжаат болбой, дух менен, дем менен келе бериңиздер. Биз ар дайым колдойбуз, ар дайым жардам беребиз. Бул жака келгенде кабарлашыңыздар. Бизде Кудай насип кылса ошо спорт мейдит кендигинде биздин номерлерибиз болот. Ошол номерлерге кайрылып, жүрөктөрүн ток кылып келе бериңиздер. Баары жакшы болот. Бул жакта Усман Тугандар жардам беребиз. Рахмат, чоң рахмат. Туулган күнүң менен Кайрат. Красавчик. Чокко. Бардык алдыда. Сени да көтөрө билиш керек. Ушул жазылган дасторконубуз ар дайым жакшылыктарга жайсын, ушундай кубанычтуу күндөргө жазылсын. Дагы бир жолу ушул алыстан келген мекендештерибиз дагы бир жолу ушул жерге кош келипсиңер. Буюрса сапарга аттанар алдындасыңар ушу жолуңар чыдыр, эсен аман элибизге, жерибизге жетип алгыла. Тынчылык болсун, аманчылык болсун. Ар дайым ошо жакшылыктардын үстүндө жадырап, жеңиштердин үстүндө күлүп, жайнап жүрө бергиле. Кош келипсиңер. Болун, Аллах бар. Айтканыңыздар келсин. Чоң рахмат барыңыздарга, даамыңыздарга, колдооңуздарга. Достор, ушу менен Карагандага болгон сапарыбыз соңуна келди. Биз борборубуз Бишкекке карай баратабыз. Коноктугун да жакшы, үйдө мындан дагы жакшы. Баарыбыздын ата-энебиз, бир туугандарыбыз, келинчегибиз, балдарыбыз күтүп турат дегендей. Өйдө кырсыксыз аман эсен келдик эң негизгиси. Кудайым буйруса. Иншаллах. Калганы бардыгы алдыда. Эми аман эсен жетип алайлы, Кудайым буйруса.